Ак Ордо 3-төн жаңы салынган ушул үй сатылат. Ички ремонту дагы жаңы свежий ремонт. Дарбаза, навес, заборлары бары кылынган. Участок 4 бурчтуу туура формада экен. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Ээсинин номери экранда жана описанияда ээси телдеп жазылып турат. Сатылуучу үй Ак Ордо 3-тө жайгашкан. Сиздер үйгө баруу үчүн Гагарин жана Элмир Игмановалиев көчөнүн кесиштен өйдө карай келесиздер. Келе туугандар, мынакей Эркин Тугу 25-көчө менен барып туруп, арпачы 4-көчөнүн солго урулганда үй жайгашкан. Анан туугандар, мынакей бул жер мамлекеттик бала бакча, госсадик. Аркы жагы уже мектеп дагы салынып аткан учур экен. Анан ылдый жагы ФАП болот экен, андан ылдый жагы парк туугандар. Жана могу жерде мынакей жүргөн автобус маршруткалар көп эле бар. Бул сатылуучу үйдүн көчө тарабы Дарек Ак Ордо 3, Арпачы 4-көчө 155-үй болуп калат. Участогунун аянты 4 соток. Түштүк чегара бул жерден. Көчө тараптан бийик забор, дарбаза, бул жагында навеси. Түндүк чегарасында бул кошуна мен болгон заборго чейин болуп калат туугандар. Жок, мына кенен эле электр энергиясы бар, прожекторлор орнотулуп тур, суусу бар туугандар. Андан ары бул короосу. Дарбазадан киргенде машина койгонго жай. Бул жагында көмүркана үчүн жайы, ар жакта котел. Бул жерде узун туурасы 12ге 10 болгон жаңы салынган 2 этаж чоң үй туугандар. Толуктурду кирпич, 1,5 кирпич, бөлмөлөр аралык дубалы дагы 1,5 кирпич, сейсмопояс колоналары куюлган жана этаждын ортосу плита менен бөлүнгөн. Үйдө жагы балкон, террасасы дагы бар экен. Анан туугандар, бул жагында очокана менен бир складтын фундаменти куюлуп, ар жагында дагы жашыл зона класстары дагы бош экен жери бар экен. Мектепке азыркы учурда Алаптоонун мектебине барышат, жана ошондой эле жана көргөздүм туугандар. Элмир Игмановалиевде уже мектеп, бала бакчанын жайы ажыратылган, уже салынып аткан учуру, жана ошондой эле үйгө чейин, дээрлик могу көчөнүн башына чейин жол асфальт туугандар. Бул үйдүн кире бериши прихожкасы. Түз кирсек калган бөлмөлөр, кирип эле сол жака вышка менен кирсек, общий санузел, душ, ажаткана, пол, теплый пол, раковиналар туугандар. Так, андан ары бери карай киребиз. Бул жерде холл жайгашкан. Мынакей бул холлдон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Жана холлдун ремонту мынакей өзгөчө молнинг деген ушундай ремонт экен. Туугандар, анан экинчи этажга кеткен тепкичтер. Оң тарапка карай киребиз. Кухнясы. Кухонный мебелдер, раковиналар суу чыгарылган, түндүк тараптан, чыгыш тараптан терезелер жана бул жакта эле мына ушундай сонун свежий ремонт экен. Документ кызыл китеп, керек документ ээсинин колунда экен. Келгенде карап көрсөңүздөр болот. Отопление туугандар. 1-этаж. Монун бери жагы холл, кире бериш, общий санузел, кухнялар, водяной теплый пол, 2-этаж батарея жана бул залдагы батареялар менен жылыйт туугандар. Мынакей бул залдын көрүнүшү. Так, дагы эмне маалымат? Эми сиздерге 2-этажды көргөзөйүн туугандар. Бул үйдүн 2-этажы туугандар. Чыкабыз, ушундай холл, бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Бери карай кирсек, бир ушундай чоң бөлмө, зал туугандар. Түштүк тараптан терезеси, көрүп тургансыздардай ремонт, отоплениянын батареялары. Бул жакка карай киребиз, бир спальня бөлмөсү. Мынакей спальня бөлмө бул тарапта. Так, андан ары бул жагында бир гостевой. Бул жагында бир балдар бөлмөсү. Жана 2-этаждын санузели, ички тарабы полный сантехника орнотулган, арестин орнотулган, штукатурка болгон, бир гана кафелин орнотуу керек, калганы даяр туугандар. Бул жерде 2-этажда ушундай чоң балкон туугандар. Бул жерден мынакей район кенен сонун болуп көрүнөт экен. Септик орнотулган ар жака туугандардан, жамгырдын суулары деле мондай септикке барып куюлат окшойт. Андан ары мынакей үйдүн бул түндүк тарабы жана бул жагында отоплениянын котелу жайгашкан. Көмүр менен жылыткан котел үйдү жылытат.
Бул эшиктен чыксаңыздар, ал жагы склад экен туугандар. Андан ары дагы эмне маалыматы? Бери карай жүрөбүз. Сыртка жатканда, жана айткандай, бул жагында да кенен бош жер, жашыл зона, бак, жер жемиш клостары туугандар. Эң эле батыш чек ара мына кошуна болгон заборго чейин. Бул үйдүн түштүк тараптан көрүнүшү. Так, туугандар, документ боюнча деле айттык, кызыл китеби бар. Баасы бул үйдүн $160,000 сурап атыптыр. Реальный клиенттер менен дагы саудалашуу, сүйлөшүү болот. Эсинин номери 0507 18 28 91. 0507 18 28 91. Лайктан басыңыздар, ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.